Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен Эки дарыгер программасы. Бүгүн гастроэнтерологиянын бөлүмүн дагы улантабыз. Бүгүнкү темабыз холецистит. Аны биз бүгүнкү биздин коногубуз дарыгер гастроэнтеролог менен талкуулайбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Бегим ай. Өзүңүз жөнүндө бир аз кыскача айтып берсеңиз. Саламатсызбы, Бегим ай. Бүгүнкү Эки дарыгер телеберүүсүнө чакырганыңыздарга чоң рахмат. Өзүм жөнүндө айта кетсем, мен улуттук госпиталда гастроэнтеролог дарыгер болуп эмгектенем. Өнөкөт оору жөнүндө талкуулайын дегенбиз. Себеби дегенде, ошол күз айлары ошолордун баардыгы симптомдорун бере баштайт эмеспи? Холецистит деген эмне? Холецистит деген бул өт баштыкчасынын челгабынын сезгениши. Холецистит бул курч же өнөкөт болуп өтүшү мүмкүн. Жана ошондой эле ташы менен жана ташы жок болуп дагы өтүшү мүмкүн. Клиникалык белгилери кандай болушу мүмкүн? Клиникалык белгилери биринчи айта кетсем, өт жөнүндө айтсам, өт бул биздин организмде өтө чоң функцияларды аткарат. Ал өт деген бизде боордун клеткалары менен бөлүнүп чыгып, боордун түтүкчөлөрү менен, мындайча айтканда, боордун түтүкчөлөрү как баксымал болот да, ошол түтүкчөлөр менен капелька болуп бөлүнүп чыгып, анан ал акырындыктан анан өт баштыкчасына куят да. Анан өт баштыкчасына куйганда, ал сразу эле бөлүнүп чыга калбайт. Ал деген өт баштыкчасы күтөт биздичи. Биз качан тамак жегенде, ошол маалда ал өт бөлүнүп чыгат. Ошондо кайсы жерде жайгашкан? Өт бул боордун астында жайгашкан. Мындайча айтканда, биздин кабырганын оң тарабынын астында жайгашкан да. Жайгашкан. Бизде, мисалы үчүн, азыр айткандай, анын причиналары эмне, себептери эмне дегенде, себептери бул биз туура эмес тамактангандан. Мисалы үчүн, биз аз тамактангандан болушу мүмкүн, же толуктук деп коебу, мындай ашыкча салмактык алып келиши мүмкүн. Көп айтышат да, бул дарыгерлер келип, гастроэнтерологдор өзгөчө туура эмес тамактанган деп. Баарыбыз эле ойлойбуз, туура эле тамактанабыз депчи. Туура эмес деген тамактанайын дегенде, кандайча айтам, бул өт деген биз тамак жегенде гана бөлүнүп чыгат да өт. Мисалы үчүн, студенттер болушу мүмкүн, же болбосо ишкерлер болушу мүмкүн. Алар эртең менен убагы менен тамак жебегенде да, же болбосо биз көп жеп алышыбыз мүмкүн да. Мисалы үчүн, эртең менен тамак жебей, түштө тамак жебей, анан жүрүп отуруп эле кечинде тамак жеп алышыбыз мүмкүн да, иши көп жеп алабыз да. Ошондо акырындык менен отуруп, анан кийин өт проблемалар башталат да. Биз айтып калат го, кыргыздарда, бизде Кыргызстанда аял заты көбүнчө оорушат депчи. Ооба. 70-80% деп айтышат да, бул туурабы? Ооба, сиз айткандай туура. Бул американецтерде айткандай жана фет деп коет, мындай толуктук, 40 жаштан өйдө, ушул жашта аялдар көбүнчөсү ооруйт да. Анткени үчүн бизде кыргыздарда кандай? Бизде кыргыздар 40 жаштан өткөндө уже кайнене болуп башташат, мисалы үчүн да. Азыраак кыймылдап башташат, балдары чоңоюп, ушундай болуп, азыраак кыймылдайт, көбүрөөк багы отурган жумуштарда иштеп башташат. Байбиче. Андан кийин аз кыймылдык болгон үчүн ошо дагы акырындык менен алып келиши мүмкүн да, ошо өнөкөт холециститке. Демек, көбүнчө эле ошо себеби туура эмес тамактануу. Ооба, эми убагында тамактанбаганда, мисалы үчүн, студенттер деле оорушу мүмкүн. Студенттер деле, мисалы үчүн, алар деле эртең мененкисин тамак жебейт да. Же ишкерлер кандай бир себептер менен тамак жебей калышы мүмкүн да. Ошо эгерде биз тамак жебесек, өт бул бөлүнүп чыкпайт. Мындайча айткандайчы. Өт бөлүнүп не сокращается, боор мындай өт баштыкчасы
сокращаться этпейт, ошондон улам анан өт дагы чыкпайт. Түшүнүктүү. Клиникалык белгилерин кантип билсек болот? Өзүбүз мисалы үчүн сезе алабызбы? Ооба, мисалы үчүн кээ бир бейтаптар айтат да, мен боорум ооруп атат эле дей беришет да, оң жагын көрсөтүп элечи. Боор эч качан оорубайт. Анткени үчүн боордо деген нервный окончаниялар жок да, мындайча айтканда. Эгерде только так мындай боор чоңойгондо гана мындай бир аз оорушу мүмкүн. Ошондо дагы мындай кичине мындай билгизбей ооруйт да. А бирок өттө өтө көп нервный окончаниялар көп. Ошондуктан ал өз белгисин берет. Кандай белгилерди берет? Бул деген мындай сайгылашуу оорушу мүмкүн, приступ берүү оорушу мүмкүн, же чувство тяжести деп коет, оорусумал болушу мүмкүн. Анан ошондой эле бейтаптар айтат, оозубузга ачуу келип атат дейт да. Же оозум чыладамданып атат деп коет да. Кары кишилерибиз ошентип айтып коет кээдечи. Оозум эртең менен турсам ушундай чыладамданып, ичим көбүп, тамак сиңире албайтам, же болбосо кээде кекирип атам дейт да, көп кекирем. Анан кийин оң кабыргамдын асты ооруп атат деп айтат. Бир гана ошол жер гана ооруйбу, же болбосо айлана ооруп кетеби? Кээде эгерде бул курч болгондо, курч холецистит болгондо, ал оң ийинге бериши мүмкүн. Мондай колубузга бериши мүмкүн да. Эгерде мисалы үчүн эмне деп айтчумун, жана таш айтпаймынбы, таш менен болушу мүмкүн деп атпаймынбы? Ошол убакта мисалы үчүн бизде кандай болот? Өт мисалы үчүн 90% суудан турат да. Анан кийин 10% бир сухой смесь деп коет, кургак нерселерден турат да. Ошол 10%ке эмне кириши мүмкүн? Бул деген билирубин, пигменттер бар да, билирубин деген, кальций, ошондой эле холестерин да. Биз туура убагында тамак жебегенде, жана биз жакагага кир сууну алып койгондой элестетсек болот да. Кир сууну алып койсок, түбүнө мындай кум, таштар толуп калат да. Чачын арыктан суу алып келип коюп койсок, ошо карасаңыз, бир убактан карасаңыз, түбүнө мындай көп жаман нерселердин баары толуп калат. Ошондой эле сыяктуу жанагы билирубин айтып атпаймынбы? Билирубин, холестерин, кальций деген мисалы үчүн пигменттер, компоненттер, булар эгерде биз убагында тамак жебесек, булар деген ошо жана жаман суу сыяктуу биздин өтүбүздүн түбүнө түшөт да. Түшүп, анан убагы менен убактылуу булар бири-бири менен кучакташып, ушундай айткандай түшүндүрсөм, кучакташып кийин отуруп, мындай сладж синдром деп коет, же өт коюланып баштайт, жана кисел сымал коюланып, анан кийин бара бул деген таш холециститине алып барат да. Желчекаменная болезнь деп коебуз. Ошо акырындан ошол жана пигмент компоненттер бири-бирине чогулуп отуруп, анан кийин ошо ташка алып барат да. Анан сиз айтып атпайсызбы, только оңго эле бериши мүмкүн деп атпайсызбы? Мисалы үчүн, бизде чоң таш болушу мүмкүн, бири эле кээде айтып коет, же бири мындай майда таш болушу мүмкүн да. Биз тамак жегенде кандай болот? Бул өт бөлүнүп чыгат, ошол эле маалда уйку без өзүнүн согун бөлүп чыгат. Ал экөө кошулуп, ал 12 ичегиге бөлүп барат да. Анан ошол жерден тамак сиңирет, майларды эритет дегендей. Бирок эгерде ошондой таш пайда болуп, ошол өттүн түтүкчөлөрү менен өтүп кетиши мүмкүн да, майда таштар. Ошол уйку бездин түтүкчөсүнө дагы тыгылып калышы мүмкүн. Ошондон анан жана курч, панкреатит болушу мүмкүн да, же некроз деп коет. Некроз болуп кетиши мүмкүн. Уйку без дагычы. Ошондуктан аябай суранып келет элем элдерден, эгерде сиздерде бир кандайдыр бир күчтүү тамак ичип койгондон кийин, же болсо тряска деп коет, көбүрөөк жол жүрүп же атка минип ушундай болуп калганда өтө катуу ооруп калышы мүмкүн оң жагыңыздын, оң кабыргаңыздын астында. Ошол маалда суранып кетет элем, эч кандай ысык баспаңыздар деп. Биздин кыргыздарда бар го, ысык базабыз. Ошондо бул маалда өт жарылып кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүн мал сойгондо деле билебиз, өт өтө назик болот да. Өт баштыкчасы назик болот, өтө мындай нежный болот. Анан ошол маалда эгерде ысык басып, ошол жарылып кетиши мүмкүн да. Бул өтө коркунучтуу нерсе, бул перитонит. Демек, ал мезгилде мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, бир гана оору пайда болот деп, оң кабырганын асты оору, анан оорулушуп турат деп атпайсызбы? Ошол
маалда мисалы үчүн айылда жайлоодо болуп калсаң кандай дары дармекти балким бир нерсе эмне кылып өзүнө жардам бере алат? Эгерде мисалы үчүн эгерде биз жакын жерибизде ФАП болсо же болбосо мындай больницалар болсо сөзсүз түрдө эгерде ооруса мындай өзүбүзчө самолечение деп коет, өзүбүзчө алдыбызча дарыланбастан биринчи очередь больницага барса, эгерде тоодо болуп калсак, анда жаныбызда обезболивающийлар, спазм, жанагы спазм снимать эте турган ношпа же ушундай сымал дарылар бар да, ошолорду ичип турсак болот. Бирок көпкө чейин чыдабай, чыдап отура бербестен, анан ысык баспай, наоборот, ысык баспашыбыз керек. Акырын, спокойный барып, машина менен барып жатып, анан кийин сөзсүз түрдө больницага барыш керек да, дарыгерге көрүнүш керек да, же терапевтке, же хирургка, же гастроэнтеролог болбосо дагы ошо хирург же терапевтке көрүнүш керек. Кандайча биз ошо больницага келгенде диагностика кылабыз? Диагностикасы вот ошо клиникадан башталат. Клиникасы ошо мен айткандай симптомдор, болбосо ооруганы, ошо оозуңузга ачуу келгени, кээде температура да көтөрүлүшү мүмкүн. Мындай острый боль болот да, мындай өтө катуу оору болуп башталат. Эгерде бул курч болсо, муну биз эң жөнөкөй нерсе бул физикалык метод деп коет. Биринчи ошо врач кармап көрөт. Анан эгерде ошол симптомдорун тапса, эгерде курч жөнөкөй эметсе, сөзсүз түрдө биринчи очередь бул УЗИге түшүш керек. Ультразвуковой диагностика деп коет. Ошо УЗИ аппаратына эле түшкөндө бизге билинет, көрүнөт да. Эгерде таш болсо, бул таш ошол түтүкчөлөрдү же ошондой жаап койгон болот. Ошо көрүнөт. Ошо УЗИде эмне биз диагностика кылсак болот. Эң жөнөкөй метод. Мисалы үчүн андан тышкары зааранын анализи, анан кийин кандын анализи керек жок экен да, дароо эле УЗИге. Биринчи очередь УЗИге өтөбүз, анан ошол эле моментте сразу меден общий анализ крови, ошо ал жактан да лейкоциттер көбөйүшү мүмкүн, скорость оседания эритроцитов, если воспаление болсо, эгерде мындай сезгени бар болсо, анда булардын показательдери да көбөйүп кетет да. Обязательно общий анализ крови обязательно алыш керек. Мачада кээде бейтап саргайып да келиши мүмкүн. Эгерде таш болуп, ошол жерди түтүкчөнү жаап калса, саргайып да кетиши мүмкүн. Ошол заарада билирубиндер да пайда болот. Темный моча деп коет. Темный пиво сыяктуу болуп, мындай темный андай пиванын өңүн билебиз да, мындай кочкол, күрөң, ушундай сыяктуу болушу мүмкүн да, өңү дагы. Түшүнүктүү. Абдан мындай карап көрсөң, мындай жеңил эле көрүнөт да, мындай симптомдору деле аябай түшүнүктүү экен, анан кийин өзүбүздөн өзүбүз диагностика кылсак деле болот экен да. Канткенде биз дагы өзүбүзгө жардам бере алабыз. Мисалы үчүн диета алышыбыз керекпи, же болбосо кандай дарыларды, дарыгер кандай дарыларды жазып берет, кандай рекомендацияларды берет мисалы? Эң биринчи очередь ошол эмне себеп болсо, ошону исключать этиш керек да. Мисалы үчүн өзүбүз эгерде бул холециститке биз 5-чи столду колдонобуз. Бул ошондой эле панкреатитке, ошондой эле өткө жана ошондой эле боорго биз 5-чи столду колдонобуз да. Эмне деген? Демек ал бул өтө ысык эмес тамак, өтө острый, мындай ачуу эмес тамактарды, өтө майлуу эмес тамактарды, жана ошондой эле айтат го, порциясын азыраак, бирок бат-баттан ичиш керек. Частое дробное питание деп коет. Азастан бат-баттан жешибиз керек да. Бир күндө бир 4-5 жолу. Эми бизде жеп алат десе эле баары чоң тарелка жеп алмак эмес. Биз мындай өзүбүздүн муштубуз менен кичинекей азастан, бирок бат-баттан жесек, баягы өтө ошончолук бат-баттан бөлүнүп чыгат да. Айтат го, бизге айтчу да, биринчи деген первое, второе депчи, биринчи суюк болуш керек, анан кийин суюктан кийин анан коюн ичиш керек депчи. Бул эреже барбы? Ооба, суу водный режим деген дагы бар, туура айтасыз. Водный режимди да карманып турушубуз керек. Мисалы үчүн эгерде кээде болуп калат, моменттерде тамак жей албай калган кезде суу ичип алсак да болот да. Ачка жүргөндөн көрө суу ичип алсак, ошол моментте да өт бөлүнүп чыгат да.
Ошон үчүн водный режимди да Ичине сактайбыз. алдап турат эмес да. Мисалы үчүн тамак ичердин астында бир аз суу ичип алып, бирок мустак суу эмес. Мустак суу ичкенге болбойт, өтө ысык жылуу суу. Бир аз жылуу суу ичип, андан кийин тамак ичсек, кичине эме суу ичсек бирке топуктуураак болуп калабыз да, кичине толуп, андан азыраак тамак жейбиз да. Ошон үчүн мындай водный режимди дагы сактаган жакшы да. И ачка жүргөндөн көрө суу ичип алган жакшы дейм да, мен дагычы. Ойлойм да. Дарыланганда ошо диетадан тышкары канча күн дарыланыш керек, канча күн больницада болуш керек? Бул эми ошо түрүнө жараша да. Түрүнө жараша. И ошо жанагы клиникасынан да унутуп калыптырмын менчи айтып коеюн дегеним. Ошо бизде ошо өтө холециститте бир эки эме түрү дагы болот да. Бул гипермоторный, анан гипомоторный тип деп да коет да. Гипермоторный болгондо бизде ошо жанагы өт бат-баттан эле сокращаться эте берет. Ошондон улам бат-баттан кыймылдап иштейт, сиз айткан иштейт дагы. Ал бат-баттан эле өт бөлүнүп чыга берет. Ошондон улам ал кишечник эме өнеги ичеге бөлүнүп чыгат да. Ошондон улам бат-баттан эле бөлүнүп чыккан үчүн бизде ич өтүү да болушу мүмкүн да. Же кээде ошо гипомоторный наоборот өтө жай иштейт да. Тамак иштеди жакшы ошондуп иштей албай, жакшы эме эте албай эле, өттү бөлүп чыга албай эле, андан кийин ошондо дагы наоборот ич катууга алып барышы мүмкүн. Бизге бейтаптар ошо көбүнчөсү ичим катып атат, көптөн бери ичим эле катып атат, же ичим өтүп атат деп келишет. Ошондо андан кийин изилдеп келгенде ошо өттүн проблемалары чыгат да. Сиз айтып атпайсызбы канча күн деп? Бул ошо түрүнө жараша, эгерде таш менен болобу же ташы жок болобу. Эгерде таш боло турган болсо, ошо бейтаптарга кайрылат элемде, эгерде мисалы үчүн сизде УЗИден, ультразвуковой диагностикадан ташыңыз бар десе, суранып кетет элем, бака биздин өтүш жарылып кеткичекти күтүп отура бербей, ошо таштар тыгылып калгычакты күтүп отура бербей, плановом порядке деп коет, мындай бүт анализдерибизди тапшырып, диагностика кылып, шашпай, андай операция түрү менен же азыр лапароскопический деп коет, бир аз 3 жерин тешип эле, кичинекей жерди тешип эле алып койсок болот да. Качан жарылып кеткенде бул өтө чоң коопсуздуу болуп калат, потому что аябай көп осложнениялары бар. Ошон үчүн аны күтпөстөн убагында алдырып койгонун суранат элем да. Же хирургдун ошо көзөмөлүндө же хирургдун көзөмөлүндө болуусуна суранып кетет элем да. Эгер таш жок болсо, жөн эле сезгенип калса, диета, эң биринчи очередь ошо туура тамактануу, эгерде ашыкча салмактык болсо, салмакты таштоо, алкоголь ичимдиктерин ичпөө, туура тамактануу, мындай ачуу нерселерди, куурулган нерселерди көп жебегенге чакырып келет элем. Водный режимде ошо айткандай эле сууну мындай бат-баттан ичип турабыз, суудан, жылуу суу. Жана ошондой эле биз эмне дагы дарылардан эмне колдонсок болот? Биз биринчи сразу эле дарылардан баштабай, эгерде бизде ташыбыз жок болсо, жанагындай кээде минеральный суулар да болот. Минералдуу суулар болот, бул эмне? Боржоми же жалаба 27 бизде бар го ошондой минеральный суулар. Ошолордун бир аз газын чыгарып коюп, бирок мустак түрүндө эмес, жылуу түрүндө бир 3-4 маал ичсек дагы болот. Ал ошол да бөлүп чыгарганга жардам берет. Өттү бөлүп чыкканга жардам берет. Жана ошондой эле бизде чөп дарыларыбыз да бар. Бул эмне? Бул жүгөрүнүн чачысы, жанагындай расторопшы деп коет, уйгак болобу, кыргызча уйгак болуп, ошону дагы бир аз ошондой чөптөрдөн аптекада сатат, даяр сатат. Же болбосо өт чайлары дагы бар да, атайын даяр. Ошолордон дагы бир аз мындай бирок өтө күчтүү демдеп ичпеңиздер, ал мындай ашказанды да оорутушу мүмкүн. Ошон үчүн мындай слабый кылып демдеп ичсек дагы болот да. Анан эгерде жанагынтип ооруса,
иногда ошо мындай спазмолитиктер деп коет, ооруну токтото турган ошондой дарыларды ичсек болот. Же өттү бөлүп чыга турган дарылар да бар. Жакшырткан өттү жакшы чыгарта турган дагы дарылар бар, аларды дагы колдонсок болот. Мен көбүнчө өзүмдүкү дагы ошондой бар да, эми таш жок, бирок убакыт менен баягы сезгенип калат да. Анан кийин мен жөн эле тамак диетамды деле карабаймын. Жөн эле ошо эменен кукурузная рыльца, жүгөрүнүн чачын ошентип кайнатып, анан кийин тиги аптекадан сатып алса болот экен ошону. Анан ошол жакта жазылып турат. Кантип кайнатыш керек, анан эмне кылыш керек депчи баары жазылуу. Анан арзан дагы, анан ошодон ичип, тамактан мурда ичип, анан кийин ошентип коем, анан бир жумада ичем, анан жакшы болуп калдым да. Ооба. Демек, дарылоосу деле абдан жөнөкөй экен да. Ошо мындай индивидуальный подход болот да. Ошон үчүн башында үйдөн эгерде болсо бир аз ошентип ыкмаларды колдонуп турсаңыз бирок суранып кетет элем ошо бейтаптарды ошо үй бүлөлүк дарыгерлерге, терапевтке, ошо же гастроэнтерологко барып бир сыйра консультация алып дегендей кеп кеңешин алып өзүңүздөр анткени үчүн мына азыр уже күз башталып атат, уже обострение деп коет. Ошол башталат да, биздин баягы ашказан оорулары, өт оорулары уже обострение мал менен кармап турушу мүмкүн. Бул жаз же күз кармашы мүмкүн да. Демек, сиз айткандай, булар деген мындай бейтаптар ооруканага жатуунун кажети жок экен да. Жөн эле сиздерден консультация алып эле. Консультация алып, если эгерде обострение боло турган болсо деп коет, ошо курч ошол хроникалык ооруса ошо обострение болуп атса, жатып дарыланса болот. Индивидуальный подход болот да. Кээ бир ошо жата тургандар да бар, жатпай тургандары да бар да. Жатпагандарга биз ошо врачтын көзөмөлүндө болуп эле назначенияларын алып, үйдөн дагы дарылансак болот. Мына эми биздин ушундай холецистит болбош үчүн эмне кылыш керек? Профилактикасын айтып берсеңиз. Профилактиканы ошо биз причина айтып атпайбызбы, ошолорду эле убагында тамактануу, стресстен алыс болуу, эгерде ашыкча салмактык болсо арыктоо дегендей. Мындай азыр бизде аябай көбөйүп кетти, токсический нерселерди көп ичип атышат да. Бул деле акырындык биологически активный добавкаларды да көп ичебиз. Өзүбүз биле эле айтат, мисалы үчүн бирөө эле өзүнүн бизнесин жүргүзүш үчүн айтат, сени могул сонун сени айыктырып коет дегенде эле биздин элдер аябай мындай ишене беришет да, ошентип эле ар кайсы дарыларды иче берет. Бул да токсический да болушу мүмкүн. Ошон үчүн ар кайсы дарыларды өзүңүздөрдү ичпеңиздер. Ар кандай ичимдиктерди, алкоголь ичимдиктерди ичпеңиздер дейт элем. Жана азыркы жаштарга да кайрылып кетет элем. Ар кандай азыр бизде энергетиктерди ичип атышат да. Аябай көп ичип атышат. Ошо мындай убактан пайдаланып айтып кетким келип атат. Анткени үчүн азыр биз гастроэнтерология бөлүмүндө иштегендиктен бизде абдан көп токсический гепатиттер деп атат. Ошол оорулар да көп болуп атат да. Ушул маалдан пайдаланып айтып коеюн жаштарга особенно. Бул эми только боорду талкалап атат, ашказанды язва кылып атат, жара кылып атат ашказанды. Бул кишечниктерди да язва кылып атат. Бул бөйрөктү жанагындай кээ бир бейтаптар гемодиализге түшүп калып атышат да. Жүрөк ооруларына калдыгып атышат. Ошон үчүн ошо жаштар, өтө көп жаштар ушуларды суранып кетет элем. Ушундай нерселер менен кызыкпооңуздарды суранып кетет элем да. Эң сонун сөздөрдү айттыңыз. Анда сиз айттыңыз эми өзүңүздүн калыбы телеңизди, бирок ошентсе дагы сөздүн аягында биздин кандай десем, адеби боюнча биздин көрүүчүлөрүбүзгө айтып койсоңуз кеңештериңизди. Холецистит боюнча айтсаңыз. Холецистит боюнча айта турган болсом, биз азыр ошо көрүп атпайбызбы, бир 10-20%
ошо бейтапта ошо населениянын бир ошо 10-20%-ин өтү жок уже, өттөрү жок. Анан өттөрдү алып койгондо мындай таштарды карасак, кээ бирөө берет да, бир жерде таш аттар берип атпайбы бизгечи? Мына сиздин ташыңыз деп бергенде карасак, кээ бирөө жашыл таш болот, кээ бирөө ушундай мындай сары таш болот. Кээ бирин карасаңыз жанагындай бөдөнөнүн жумурткасындай болгон бир ушундай өңдө да болот да. Ушунун баары тең ошо билсек болот да, эмнеден баягы холестерин көптөнбү, же билирубиновый ошо таштарданбы, камни деп коет, же кальциевый, кальцинаттар ошолордун болобу. Анан кийин сиздер баягы ойлобоңуздар да, өттү алып койду, болду, мен бул эмем келбейт мага, уже келбей калат. Жок, андай болбойт. Анткени үчүн бул өт баштыкчасы бизге только резервуар деп коет, только ошо мындай депо деп коет, ошо резервуар, ага только накапливаться этип, только ушундай функция эме ошондой болот да. Ошондуктан биз жок болду, бүттү, уже бизге кармабайт деген болбойт. Сиздер өтүңүздөрдү алдырсаңыздар дагы, суранып кетелем, ошол туура тамактанып, ошо баягы айтып атканым, боордон бөлүнүп чыгып келип атпайбы? Бөлүнүп чыгат, бирок түтүкчөлөрү менен кете берет да, баары өт бөлүнүп чыгат. Все равно өт жок болгондон кийин эле өт бөлүнүп чыкпай калбайт, чыгат. Бул өмүр бою өтү жок, биз жашай албайбыз да. Өт суюктугу жок дегеним. Ошону түшүндүрүп коебуз, себеби дегенде кээрлер ойлойт, менин өтүм жок депчи, анан кийин андай эмес да. Аны деген тиги 12 ичегиге тийип коет, туурабы? Өттү алып салганы менен өт түтүкчөлөрү кала берет да. Өт түтүкчөлөрү калып, ал ошондой эле 12 ичегиге дагы деле өт суюктугу бөлүнүп чыгат. Ошондой эле тиги тамакты сиңирүүгө жардам берет, ошондой эле майларды эритүүгө жардам берет да. Ошон үчүн бейтаптарды ошо эмне причиналарды устранять этиш керек дегенде, эмне алып келсе, ошону алгандан кийин деле туура тамактанып, оор нерсе көтөрбөй, убагында тамак ичип, курулган, ачуу нерселерди жебеңиздер дейт элем. Жанагындай фаст фудтарды биз көп жейбиз. Аларды да жебеңиздер. Тамак жесеңиздер, аябай жакшы чайнап жеңиздер дейт элем. Жөн айтпайт го, 40 жолу чайнап жеңиз дейт го. Биз шашып ушул эле бат-баттан тамак жеп алабыз. Ошо алкоголь ичимдиктерин ичпөөнү, ушуларга ошо суранып кетет элем. Энергетиктерди, жана ошондой эле энергетиктерге кызыкпаганыңыздарды суранам. Чоң рахмат, мындай керектүү, азыркы күндөргө аябай керектүү маалымат бердиңиз. Биздин бүгүнкү коногубуз алтын кыз Элдиярова, гастроэнтеролог. Сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө.